Арбагын ару кыргызым. Бүгүнкү жашоо эртеңки жомок, ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Улуулардын ташка чеккен изи бар. Урпактары уланта турган иши ал. Ата журттун билген келсе тарыхын, ар бир ташын айтып берчү киши бар. Ошол айтып берип жүргөн адамдар кимдер? Булар санжырачылар, куйма кулактар, касиеттүү адамдар. Ошол касиеттүү адамдар аркылуу биздин тарыхыбыз кылымдан кылымга уланып келет. Бул жомоктогудай айтылган нерселердин бардыгы бүгүнкү күндө чындык экени далил болуп келет. Мына бүгүн бизде мейманда барыңыздарга белгилүү аттын кашкасындай десем мен жаңылбайм. Элдин сүймөнчүгү болгон, көп кырдуу талант кушун көкүрөгүнө багып өстүрүп келаткан элибиздин даңктуу, атактуу деп муну айткандан да уялбайм. Көрүнүктүү эл артиси Күмөндөр Абылов. Мына Күмөндөр жакында Айыл жака саякат деген бир чоң тарыхый поэма жазды. Биздин темабыз негизи сырдуу дүйнө болгондон кийин, сырдуу дүйнө бул эмне деп айтканда, сырдуу дүйнө бул адамдын өзү сырдуу. Адамдын сырын али бүгүнкүгө чейин ааламды чече албагандай эле адамды чече албай, ар жагын далилдеп бере албай келебиз. Мына ушул Күмөндөрдүн Айыл жака саякат деген китебин учкай коногубуз Күмөндөр менен бүгүнкү кечебиз маек башталмакчы. Куш келипсиң, көкө. Кушак болгула. Мына бул китепти окуп чыгып, ушул китептеги айтылган сөздөрдүн бардыгы, айтылган окуялардын бардыгы, адамдар жөнүндө болобу, табият жөнүндө болобу, ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө кандайдыр бир адамдардын, элибиздин жаны жарды болуп бараткандай секилдүү. Мына ошол жардылыкка бир кошкон чоң салымың деп түшүнөм да. Ушул китепте адам жазаардын астында жөн эле жаза койбойт экен. Качандыр бир чогулган тажрыйбасы, көйгөйү, көкүрөгүндө бир уктатпаган нерселери баягы бир элдин астына, ушуну эл көрсө экен, укса экен, сезсе экен, ушунун бир үлгү алып калса экен, ушул жан дүйнөсүнө бир бүлүк салып, ушуну ойлонуп калса экен деп жазат экен да. Мына ушул жөнүндө кеп кылсак. Бул китептин негизи басылышы качан болду? Басылышы былтыр октябрь айында болду. Октябрь айынын 15-inde басылып бүттү. Жазылганы болсо 1 жылдай жаздым да. 1 жыл. 1 жылдай жаздым. Эми анын баарын күнүгө эмес, баягы күнүгө кечинде же эртели кеч ошой калганда. Бирок анткени менен күндүр түндүр баары бир ойлогон оюң ушул болуп калат экен. Бассаң турсаң, чалсам деле ушу айылга чалам, билгендерден сурайм ар бир нерсени. Билбегендер болсо ким билет деп сурайм. Телефонун сурайм, ошентип айылга барган сайын ошо азыр биз теңдүү кишилер деле аз экен, аз калыптыр. Бизден улуураак бир кишилер бар экен. Алардын деле көбү билбейт экен. Илгеркиде айткандай куйма кулактар аз экен азыр. Ошентсе да бар экен. Мен өзүмөн кичүү 1-2 баладан көп уктум дагы, өзүмөн улуу 1-2 байкеден көп уктум. Анан ошолордон чогултуп, баягы бала кезден бери жашап жүргөн жериң, ошол жерде канча жүрсөң дагы көбүн элес булас, элесиң албай эле мындай капарың албай жүрө берген жерлер көп экен, байкабай. Анан көбүнчөсү ушу чоң апаман уккандарым камтылды десем болот. Эми мунун баарын Ооба, бул жерде чоң апанын таасири өтө чоң экенин көрсөтүп турат.
чоң апаңыз манас айтчу экен, ыр жамактачу экен, көп жомокторду билчү экен. Бул чоң эненин таасири өтө зор экенин. Ошолордун баарын сен кичинекейиңде, бала кезиңде, ошо тестери кезиңде эстеп калган адам катары сени да ушул куйма кулак деп айтса болот деп ишенем да. Себеби дегенде баарыбыз эле бала болдук. Бирин уксак, бирин укпай, бирин эстесек, бирин эстебей калдык. Бирок ошонун баарын ирети менен жазганың мага абдан ынандырды. Себеби деген ошонун баарын бала кездегини эстеп калды. Бүгүнкү айтып бергенден сырткары бул өтө чоң касиет деп түшүнөм. Эми муну жазганга эң биринчи эле себеби ошол жаш өтүп баратканга айылды күндөн күнгө сагына баштайт экенсиң да. Мен башыман ушундай өттү да, башка киши кандай сезет. Күн өткөн сайын айылды эңсейи баштайт экенсиң. Айылды эстеп, айылга барган сайын жүрөгүң жарылып кетчүдөй болуп, ар бир ташын, ар бир коктусун, ар бир жерине барган сайын өткөндөгү окуяларың эске түшүп, анан ошо анын үстүнөн азыркы муну жазганымдын да бир эң бир себеби азыркы коомдун өзүң айткандай башка нукка ооп баратышы. Кыргыз болбой калабызбы деген коркунуч келет экен да. Анан ойлоп отурсаң, азыр шаар эми өнүгүп баратат, билим жагынан өнүгүп баратат, тарыхты деле изилдеп музейлер салынып атат, китептер жазылып атат. Бирок ошентсе дагы азыр таза кыргызга тиешелүү таза нерсенин баары, тил баштаган, салт баштаган нерсенин баары, кымбат нерсенин баары айылда гана таза бардай сакталып калат. Сакталып калгандай сезилди да. Ошон үчүн ушу айыл жака саякат деген себебим да ушу болду. Окурманды бир айыл жака, башка айылды билсең дагы толук билбесең, анан ошон үчүн окурман мени менен саякатка биздин айылга барып келсе, кыргызга тиешелүү неменин баарын ошол жактан окуп, анан ошол өзүнүн айылына салыштырып, кыскасы кыргыздын баалуу нерсесинин баарын ушу айылга саякат кылып көрүп келсе, анан ошону сактаса, жалпы эле ал эмес баарыбыз ушу айыл жерин таза сактап калсак, азыркы цивилизацияга байланыштуу коом, уюм, агымдар түркүн ошолор айылды талкалап бусуп салбаса деген кеп болду да. Негизгиси Күкү, мен бул китептен айыл жака саякат дегенди абдан туура айтып атасың. Айыл жака баягы жан дүйнөгө зыярат дегендей. Балалыкка саякат. Эң негизгиси тазалыкка саякат. Илгерки байыркы ата бабалардын унут болгон каада салтына саякат. Унут болгон нерселердин баарына саякат деп түшүнөм. Ушул айыл жака саякат дегениң жакшы, өзүңдүн айылың аркылуу бергениң. Бирок мен ушунун баардыгын дегеле жалпы кыргыз элинин артка бир кайрылып, кандай улуу эл элек, кандай эл элек, бүгүн кайда баратабыз деген саякатын көрдүм дагы, ошого ыраазы болдум. Сен билген, сен бул китепте жазган тоо таштын аттары, жер суулардын аттарын, мунун баарын ушунчалык көп экен, мындай жаткан географиялык өзүнчө бир маалыматтар толтура экен. Муну бүгүнкү күндө жаштарыбыз дегеле элибиз унутуп калат. Тиги тоонун аты, тиги булактын аты, жардын аты, кыянын аты дегендердин эчтеги баары тең ушундай ирети менен келтирилиптир. Мунун баарын эстеп калууда бул өтө чоң эрк, чоң күч. Мына эң башында үч терек жөнүндө, үч терек мазар. Сен баягы нарын жака машинеден жүгүрүп түшчүдөй болуп, жүрөгүңө алып учуп баратканда, сени менен кошо баары чуркап баратканда, ошондо бир үч терекке биринчи токтогонуң жериң бар. Үч терек бул чоң мазар окшойт. Ушул жөнүндө бир кеп кылсаң. Эми өзүң айткандай, бул жерлердин аттарын мен эч кимден сураган жокмун. Мен кээ бир кишилердин аттарын сурадым, кээ бир уламыштарды уктум. Көбүнчөсүн бала кезинен уккам. Анан мен элден сурагандарым, бул китептин экинчи бөлүгү бар, бул жерде айылдаштарга оода деген.
Ушулардын аттарын сураганга туура келди. Анан кээ бир окуяларды, майда чүйдө окуяларды сураганга туура келди. Анан ушу жердин аттарын баары бизде уламыш болуп айтылган нерсе ушу Үчтерек, Манаста да айтылган Үчтерек да. Куланак деген айыл ошол Манаста айтылат. Куланак дегендин сенин айылың. Куланактын ордунда токой болгон экен. Айыл жок кезде. Ошол токойдо ак куландар болгон экен. Анан ошо куланы ак деген сыяктуу сөздөн анан куланак болуп калса керек деген божомолдор айтылчу да. Анан ошол Манаста дагы ошо Алоке Манастан качып баратып Куланактын токоюна бир түнөп жашынып кеткен. Анжияндан качкандан кийин. Анжияндан качканда келген деген жер бар да. Ушуну укчу элек да. Анан ошол Куланакка аркасынан кууп келип Манастагы жанагы ошо Куланактын токоюнун ортосунда бир ачык жери бар экен. Ошол ачык жерге келип ак кулан 3 буттап тушап эс алган экен. Ошолдо уктап атканда айланасынын баары ушу жанагы колдоочулардын сүрүнөн тынчтанып, куштардын баары сайраганын токтотуп, болгон жаныбардын баары дымып, бугуп, ошолор менен кошо Алоке дагы кол салмак түгүл, ошол коргоочу, колдоочуларынан жанагы ажыдар, көк жолборстор, кабыландардан коркуп, Манастын ошо уктап аткан Манаска кол сала албай кеткен. Качып кеткен экен. Ошол жерге кийин ошол 3 бутталып оттогон ак куланын 3 бутталган жерине 3 түп терек пайда болгон экен. Бул Үчтеректин легендасы ушундай. Ошол Үчтерек ошол чөлкөмдөн ошол Үчтеректин ошол ачык жерден үзүлгөн эмес экен. Эл куураса кошо куурап жок болуп, кайра эл кубанып жакшы жашап аткан кезде кайра бүрдөп, улам бир жерге чыгып, бул жерден жок болсо кайра башка жерден чыгып, ошол жерден Үчтерек үзүлгөн эмес экен. Ошол Үчтеректин түбүндө, ошонун жанында ачык жерде айдош жакшы ачык жер экен. Кырга өрт жагына барып, кыңайып багы кырдан жатып алып элдер тамаша оюн көргөнгө ылайыктуу жер экен. Эр сайыштар көп болгон жер экен. Тойлор өтүп ошол жерде эрең иштер, ат оюндар болгон жер экен. Ошон үчүн Үчтерек деп анан баягы кийинчерээк ошо Үчтерек мазарга айланып, элдер сыйынып, ары бери өткөндөр Үчтерекке сыйынып, бала көрбөгөндөр сыйынып чыгылып, Үчтерек мазар болуп калган экен. Анан Союздун убагында бир атеисттер келип, Үчтеректин экөөнү катары менен кыйган экен деген тукканбыз да. Ошолор кыйгандар багы Үчтеректин экөөнү кыйып атканда кан чыккан экен. Анан ошондон коркуп кыя албай калып, ошол кыйылгандар баары бир соолуп антип жок болуп, азыр ошол теректин бирөө гана турат да. Жолдун боюнда. Аябай эски терек. Бул китепте ошол Кыргыздын баягы ыйык жерлери, мазарлар жөнүндө көп айтылат. Маселен, бүгүнкү күндө көкө Кыргызстанда бир жагы 1470 мазар бар экен. 1470 мазар бар экен. Ошондо дагы 70% эле аныкталганы, дайындалган. Анан ошол жерлер илгертеден бул аалам менен жерди байланыштырып турган улуу бир ачылыштарды айта турган жерлер болот экен да. Бул нур түшкөн жерлер дейли. Ошол жерге адамдар барган сайын ошол жаңылыктар ачылып турчу экен. Адам өткөргүч катары ошол мазарда. Эгер дагы барбай койсо, ал ошондой уйкуда тынч эле жата берген дейин экен да. Акыркы күндөрү бул башка багыттагы адамдар ушул мазарларга элди бастырууга тыюу салып атат. Ширк деп. Бул биздин ата-бабабыз баягы ата каны, эне сүтү менен келаткан жан дүйнө талабы да буну. Муну кантип тана аласың? Барасың. Мына ушундай жерлерде бүгүн кыргыз ушул нерседен ажырап калганы
кандайдыр бир бүгүнкү доордо адамдарыбыздын жан дүйнөсүнүн өзгөрүүсүнүн мына мен кээде ушундан да көрөм. Мисалы бизде өткөндү сыйлоо деген кыргыздын да каныбызда бар нерсе да. Өткөн жакшы нерсени, жакшы адамдын арбагын сыйлоо, өткөн тарыхты сыйлоо, ошол касиеттүү жерди сыйлоо, ичкен сууңа түкүрбө дейт. Ошо ичкен сууңа сыйлоо, мекениңди сыйлоо дегендин баары ушундан келип чыкса керек. Бизде тескерисинче азыр ошо жана өзүң айткандай ширик деп коюп, аны эми мен кандай десем, булардыкы туура деп айтканга абдан каршымын да. Бул эми ислам дини десе эле биз баарын унутуштун кереги жок да. Мен ислам болбо деп эч кимди айткан жокмун. Биздин аталарыбыз деле ислам дининде мусулман болуп эле жашап келишкен. Ушуга чейин мазар жерди мазардай сыйлаган, улууну улуудай сыйлаган, өткөн киши, эрдик кылган кишинин, эмгек кылган кишинин эмгегин көзөтсө да сыйлап, ошонун арбагын сыйлап өткөн. Биз эми ал үчүн арбакты сыйлоонун кереги жок деген бул туура эмес да. Мисалы үчүн Чолпон-байды эмне үчүн биз сыйлабашыбыз керек? Эмне үчүн Чыңгыз Айтматов мына көзөтүп кетти, анын арбагын сыйлабашыбыз керек? Эмне үчүн ал кишиге карап бир Куран окуп, ал кишиге карап бир анын 100 жылдыгын өткөрүп көзү жокто, эмне үчүн антпешибиз керек? Эмне үчүн жеңиш күндү майрамдабашыбыз керек? Мына айт болгондо эменин баары, площадтын баары жык-жыйма болот. Мына 9-май болду. Жык-жыйма болушу керек эле да, менин оюмча. Эмне үчүн ошол биз үчүн, бизге жашоону ушуну алып келген биздин аталарыбыз ар бир үйдөн кур эмес го. Согушка барып курман болгондор, ошолордун арбагын сыйлап, эмне үчүн баарыбыз площадка барып Куран окуган жокпуз? Мен ушуга капамын да. Бул эмнеге десе, алар деген капырлардын урушу болгон, бизге тиешеси жок. Кандай тиешеси жок бул? Кантип тиешеси жок. Ошондо жеңилсек, биз кошо кырылат элек да. Ошондо билбейм буга кандайча ушундай булардын эмне деген ой бар. Бизди такыр эле маңкурт кылгысы келеби деген ой келет. Кыргыздардын өсүп өнүп кетишин бир да мамлекет каалабайт. Деги эле кыргыздардын. Кошуна колоң мамлекеттердин эч кимиси каалабайт. Тескерисинде ошон үчүн жана илгери биз хипекке кирүү аракеттерин жасашты. Ошон үчүн жана паспортубузду жоготуп атабыз. Өзүбүздүн улут деген нерселердин баарын. Ошолордун баары жоголгондон деги эле бөлүп жарып, анан бийлик кылуу Кыргызстандын үстүнөн. Бул илгертеден болуп келаткан нерсе. Бирок ошол убакта мына сага окшогон кыргыздын ата-уулдары ушулдай нерселердин баарын ушул китепке түшүрүп, ушунун баарын элдер билиш керек деп жазып отурасың. Бул өтө чоң жакшы нерсе. Мына бул китепте көп кыргыздын бир нукура тазалыгы жөнүндө жазылат. Кыргызда айтат го, бул маңыроо алдап койсо болот, ишенчээк деп. Анан жанагы Кашкардан келаткан соодагерлердин окуясы. Мына ошол жөнүндө бир кеп кылсаң, бул Кашкардан келаткан соодагерлер, булар соодагер Кокон хандыгынын тиешеси жок экен да. Алар эми бул дагы ошо бизде ошо аталар айткан эмелерде маалыматтар булар. Биздин элдер тынч жашап аткан кезде, Кокон хандыгына баш ийип турган кез экен. Ошол кезде Кокон хандын жарлыгы бар мына деп көрсө, Кокондон келбей эле Анжияндан келген эле бир башка соодагерлер экен. Кокон хандын мөөрүн жасашып, жасалма буйругун чыгартып алып, Кокон хандын өкүлү болуп алып, мына мен Кашкарга барып келатам деп ошо Кашкарга күрүчүн өткөрүп соода кылып келатышкан экен дейт. Алты эшекте күмүш мүлкү бар, эки төөдө
аю, карышкыр, түлкү бар деп жазып жүрбөйбү. Ошонун баарын алып келе атып, анан эми биздин элдин дагы малын тоной кетейин деп келишкен экен дагы. Анан биздин төбөлдөргө, жакшыларга, эл жакшыларына чогултуп, жарлыгын көрсөтөт. Анан баары ишенет, эми улук деген каякта болсо улукта баш ийиш керек деп, анан ар бир үйдөн анан салык бирден мал алыш керек экен болгон. Ошондой эчтеке бербейле. Келеркиде жакшы арзан мата беребиз деп туруп эле анан ар бир үйгө жарлыктарын окуп эле анан колунда акыркы уyu болсо дагы, акыркы кою эчкиси болсо дагы алып сустатып элдин баарыныкын алып, анан жөн албай, аны алып анан баарын жапайлар деп күлүп, боктошуп, сөгүшүп анан кетип баратканда анан биздин айылдан анан бир үчөө ушинтип өлгүчөктү деп анан камданып эч кимге айтпай анан түнү менен ат бир чабар, тотой. Ооба, ошолор анан аркасынан анан барып анан барса анан барып бүт баарын тоношуп, ал тешегинен башкасын бүт алып, колу буттарын сый чабышып, баарын анан тоноп кетишет экен, малдан анан айдап кетишет экен. Анан бир чабарга кабар келет, ушундай содагерлер тоноп кетти деп. Анан кокуй баласына калбайлык деп анан эл жакшыларын чогултуп алып барса, уже даяр болуп калышыптыр дейт, тигилер бири-бири менен урушуп атып, чынын айткангачы. Анан мен эмесмин деп эле алда нерсени эле таанышат дейт. Эмне мен эмесмин десе көрсө, эменин баары жалган экен, мөөрдүн баары бүт баары. Анан ушинтип алдагандары билинип, анан ошентип элдин малы өзүнө калып калган экен. Кыргыз ушунчалык ишенчек. Мен дайым айтам, негизи кыргыздар бир эки 5-6 ой эле алдап кетип бараттыр да көрсө. Оода, ошону айтам да, бул кыргыздын ишенчектиги, бул ишенчектик негизи бул тазалыктын туу чокусу. Тазалыктын туу чокусу деп айтам да. Мен бир нерсени айтып берейин, бир адам менен сүйлөшүп отуруп, мен айтам, мен башка бир улутка айтам да. Кел экөөбүз акча кошолу, сен 10 миң, мен 10 миң, анан бир айдан кийин 20 миң болот экен, бөлүп алабыз десем, ал баягы кыргызда макал бар го. Казанда эмне болсо чөмүчкө ошол чыгат дейт. Анан бул ой чөмүчү менен көкүрөк казанына салса, аяктан эме чыгып атат, алдап кетет деген нерсе чыгып атат. Бул сенин түбүңө жетет, алдап кетет дейт экен. Кыргызга ошентип, күкү момду кылбайлы экөөбүз, момдай кириши болот экен десем, сен сразу чөйчөңүң саласың, таптаза чыгат. Анан кеттик дейсиң да. Бул тазалык, ушунчалык кыргызымдын ушундай бир улуу касиети тазалык. Муну үчүн дагы аталардын немесине ыраазы болосуң. Бул жерде көп нерселер айтылат. Бул бир чабар жөнүндө да окудум. Бул баягы өрүлгөн коргошун кошулган камчы менен чапкандарычы. Бул негизи ушул тарыхта ат башы нарын жакта баатыр эл көп болуптур да, негизи эле. Ушул табигаттын же жашоо шартына байланыштуу, ар жагыбызда Кытай турат, ошого байланыштуу элди дагы кандайдыр бир деңгээлде дайыма баатыр кылып даярдап турган ала тообуз барбы деп ойлойм. Бул жерде баатырлар жөнүндө көп айтылат. Ошол баатырлардын ичинде Букан баатыр жөнүндө жанагы Үштерек немесинде ошол жөнүндө бир аз айтып берсең. Букан баатыр деген болуптур илгери. Букан деген баатыр болгон экен. Эми азыр карап отурсак, баатырдын баары согуштун убагында жоо бетинде болгон. Согуш жок кезде баары бир айылдын четинде, жылкынын четинде, баары бир айылды түнкүсүн жылкыдан карап, айылды душмандан карап турушкан да. Жылкычылар ошон үчүн баатырлар гана жылкычы болгон да. Көрүнгөн киши жылкычы боло алган эмес да. Анан ошол Букан деген баатыр 22 жашында Аксакал деген атактуу найзакер болгон да. Саяк элинен чыккан Аксакал деген эч жеңилген эмес экен.
ошол 40 жаш кезинде ошо аксакалга чыгып анан ошону аттан ошо единственный букан сайып түшүргөн экен. Аны да жөн эмес, улам сайса буйтап кетет, укмуш буйтап жата калып аттын ордуна баканын кагып ийип, ар түрлүү эмелери болгон экен, ыкмалары болгон экен. Ошондон анан аттан барып, анын атын сулуктан кармап, атын тороп барып астынан сулуктан кармап алып анан үстүнө сайып отуп анан түшүргөн экен. Ошол баатыр айтылат бизде. Кийин ошол баатырдын баласы Жумабек деген да баатыр болгон экен. Карлыктын алдында, жаштыктын артында бир түшүп койбойсузбу деп бир тойдо ошентип атса, жок ата түбөлө коңуз, мен түшөм дептир Жумабек. Жумабек түшүп эле сайышка түшкөндө баягы баатыр карап баратса эле Жумабекти караса, көзүн жумуп алып кетип баратат дейт батышына келгенде. Деп туруп анан экинчи келгенде анан ыргыта сайып койсо, жерге түшүп калып анан баканды кайра ала калып, ай ушуну эмне кылсам экен деп коет дейт деп бизде айтылып калчу. Ошо Жумабек чоң аталар. Тиги жанагы Букан баатырдын эмеси баатырлыгы кээде ушундай үйүнө бир мындай кээде бир эсит нерсени этип бер албаган, баатырлык күчү менен эмне менен болсо да сайышканга даяр намыс үчүн. Ошондо жанагы керек. Ал эми тиги Анжанга барып жанагы бир чоң бир баатыр менен сайышып, анын аты да чоң экен дейт, өзү да чоң экен дейт. Анан ошого эмне кыларын билбей, анан тияка барганда Буканды салбайбыз дешиптир да. Кой Буканды жаш баатырыбызды өлтүрүп алып, баатыр жок калбайлы. Андан көрө бай келбаса албайлы. Андан көрө аксакалга айтып көрбөйлүбү ал жайды депчи. Аксакалды көндүрөлү деп анан аксакал чакыртып алып, анан сен де түшпөйсүңбү? Сөөдаки сенде опутуң бар дегенсипчи, баягы тажрыйбаң бар. Өзүң эле түшпөсөң тиги жаштык кылат го десе, тиги дагы оңой эмес да. Жол Буканда депчи, илгери деген жол кимден жеңилсе, ким жеңсе жол ошонуку болуп калчу экен. Анан жол Букандыкы, Букан өзү мага уруксаат берсе, мен түшсө түшүп берейин, мен даярмын дептир. Анан Буканга айтса болбойт дейт. Анан барып баатыр көрүп келсин деп илгери баатырды да көрүп келчү экен, анан күлүктөрдү боз үйгө багып, анан жаптыктан күлүк көрчү тура чынчылар барып. Ошону көрүндүк берип. Көшөгөгө артында. Жок, мындай эле боз үйдүн жаптыгынан эле карап көрүп, анан көрүндүк берип көрүшчү экен, жанына барышпай. Анан баатырларды да боз үйдө багат, бирөө сайып кетет, антып кетет, уу берип кетет дегендей кылып, сактап боз үйдө кайтарууда багат экен. Анан бир боз үйдө эле элдин баары топурап эле, чочулап эле, улам эле жүрүшөт дейт, ой дешип эле анан барып баатыр көрүшсө эле биздин кыйындарыбыз көрөт да, тиги чоңдор. Барып көрсө эле элдин момундай бейлашып бирөө отурат дейт, алачыктай болуп анан Кокуй Буканды үйгүдө өлтүрүп албайлы деп анан аксакалга айтып атпайбы. Анан тиги болбой эшикке чыгып алып кетип калат, өзүм түшөм деп анан бар Буканды дагы баатыр көрүп келсин деп анан колуна тыйындарын берип, анан келсе Букан көрүп алып үшкүрүп койгон экен, улутунуп алган экен. Анан сынчылар келип айтат, тиги улутунуп койду десе, жүрөк күсүп калыптыр, анда калп эле намыстанып болбой атат деп анан кайра да айтса дагы болбойт. Анан кечинде жаткан үйүнө сынчыны кошо барып жат дептир, барып таң аткыча уктабай кантип уктады деп жатып, эртең менен келип айтат экен, 3 жолу оодарылып, үшкүрүнүп чыкты деп. Анан эртесин анан баягы билермандын баары анан Букан жаткан боз үйгө барышып, анан эми намыстанганың ташта эме кой. Аксакал эле чыксын десе, эмнеге деп ошентсе, тиги сен ушинтип үшкүрүп атканың анан коркуп атпайсыңбы? Ал эмне деп кимдин үшкүргөнү менен кимдин кандай иши бар депчи. Балким кандай сайсам, кантип сайсам деген ишим ал депчи.
Акабайлар эме болбогула, эртең мен жеңем. Түшүм айтып атат. Бекер убалыма калбагыла деген экен. Анан ошондон ишенич пайда болуп тигилер анан койдуп анан батасын берип анан чыгып кеткен экен. Ошондон жана сайышкан ошо да. Үзөңгүнү аябай кыскартып минген экен дейт. Касмал дегендин каратына минген да. Үзөңгүнү кыскартып мингенге дейт баягы калың кийгизип кийизден чоң букан деле оңбогон чоң киши экен да. Экинчиси аттын кулагына тийип ашып турат дейт. Анан ошол менен тиги сайышчы жерге барып экөө катарлаша калганда чүкө дейт тиги сакадай болуп калды дейт. Аты да чоң, өзү да ченебеген чоңнама экен дейт. Анан ошондон бакан тандашып алды дейт 5-6дан. Эки жигит астына туурасынан бакандар дөңөрүп калыстардын эки жагында калды дейт. Экөө кайра келип эл чуркурап бата берип анан желекти сылтап ышкырык чурулдагандан анан экөө качырышып келип орто жолдон кагышканда экөөнүн тең баштары аттын соорусуна жанагы куюшкан бириккен жер бар го, учкашкан жердеги ошол жерге чабыла түшөт дейт. Чаптап койгонсу экөө тең түшпөйт дейт аттан. Анан бакандары быркырап кетти. Экөө салпактап бакан жеткирип келди дейт. Кайра белги болгондо кайра ошол дейт. Кайра экинчиси сайышканда биринчи сайышканда букан аркы бетке туруп калды дейт. Карачаар биз жакка келип туруп калды дейт. Карачаардан анан жанынан көрүштүр ошол. Аябай ченебеген чоң киши экен дейт. Анан экинчисинде келгенде биздин чоңдорду, чоко баатырлар, чоколор, касмаллар, ой болду, байгеси менен жерге кирсин, бер, кайт болду десе. Эми да бир түшөйүн деп ушундай дем ала албай араң сүйлөгөн экен да. Оосуна мондай шүшүн канчып кеткен экен дейт. Анан көрсө экөөндө байкаптыр да. Кандай келатат, эмне болуп. Анан көрсө Карачаар тискинди так ошо бармагына илип ушундай кармап. Анан эрдин кашынын астында ойка бакандын артын такап алып анан ошентип экөө тең ошондой сайышат. Ошентип келаткан экен. Анан экинчисинде бай үзөңгүнү кыскарткан себеби жет. Үчүнчүсүндө кеткенде эле баканды эрдин кашына такап эле учунан кармап алып эле момундай имерип таяк кармагандай эле чимирилтип эле жөнөгөн экен. Жеткени калганда бутунан тура калып, үзөңгү кыскарткан үзөңгүгө бутуна тура калып, астыга боюн салып, бакандын артын алаканга коюп анан сайган экен. Тигинен мурда жетет да. Анан баары бир аттан түшпөсүн билип, алакан эмес, эрдин кашынан тийсе дагы түшпөй атпайбы? Баягы бакандын учу эке-чакей да. Тагы ошону тискин менен колуна бириктире сайганда эки аяктан ат баты менен аңтара сайган экен да. Ошондой сайган экен. Анан баягы чоң киши экен дейт, аттыргыта тебиле кайра бакан таянып тура калды дейт. Бирок аттан түштү да жеңилди. Анан букан ошондо бет келди, чаап кетти дейт. Жана элестетип карам, жана футболисттер гол киргизип чуркап калат го, аркасынан коолагандай. Ошондой болуп далайда коолап жүрүп араң кармап келишиптир дем эле. Анан ошондон келип байге майлап той бергенде анан жанагы 3 теректен буканга эч ким чыкпай атпайбы. Анан той бүткүчө эч ким чыкпайт да, түшө албайт. Бирок элдин баары буканды айтып көрсөк деп ошого келет. Анан Касмал айтат, букан эми эптеп бир балягы эле окшотуп. Эмне кылам эми, кимге түшөм эми? Кимди сайыш деп, кимге барып жалынып, кимди табам эми? Турган теректи саяйын анда десе, сайсаң сайда, эмне кылсаң да өнөрүң көрсөт. Анан букан ак боз атты менен алып ары күүлөп, бери күүлөп, анан чоң шыргыйдан баканды алып анан жанагындай кылып алаканына салып алып дагы келип туруп
теректи сайганда эки чакей теректин бир ачасы айрылып, арка мойун астында калып эки чаттап барып жан берген экен. Көмөлдүрүк басма элдин баары чабалаң үзүлүп, ээр менен жерге отуруп калган экен, ээр шыпырылып. Не деген баатыр, а? Не деген. Ошентип анан ыйлап коет дейт, атка кайгырып. Тиги ошол мына ошентип букан болбогонду болтуруп, букан жашыйт, эр токумдан олтуруп деген жери ошол болуп атпайбы? Букан талдап коет экен ошол жерде, бүгүнкү. Букан сайган терек деп. Букан сайган терек деп. Ошол букан бала кезинде ошол баягы соодагерлер, баягы бир чабарлар талкалап кеткенден кийин букан ошондо кичинекей бала экен, жаш бала экен. Ошол кезде жаш бала болгон. Жаш бала энеси менен түн ичинде келатып, анан ошол жерде уңулдап ыйлаган соодагерлерге барып, анан ошол жерде бирок ошондо тамак ашын берип апасы экөө. Ошентсе да тегилер дагы бирөө булардын баарын чаап алабыз. Чаап алабыз, бириңди калтырбай кырамын. Касмалы кайт, касмаланда жаш кеси да. Касмалы кайткыла, малымды таптырып берсин, уурларды таап берсин. Болбосо кайра келип баарыңардын башыңарды алам. Башыңарды алам деп тас торконду чапса боорсоктор ыргып атпайбы? Сапырылып. Анан ошондон ошонткенден букан барып анда жаш бала да 9-10 жашар бала. Атына секирип мине калып, союлун калтегин алгандан баягы колу сынган соодагерлерден ошондо унчукпай калып атпайбы? Ошондо ошолордун сөзү бар, бул кыргыз баатыры жөнүндө. Бала болсо да аябай сестенип, коркуп калган жерлери бар да. Бул кыргыздын баатырлыгын айтам. Бирде айтып атпайбы? Силердин элде эмне жардам сураганын тас торкон сабап кыйкырып бакырып буйрук берип айтабы депчи. Деп ошентсе анан баягы кемпирдин кайратын көрүп, баланын айбатын көрүп анан кыргыздардан жөнөкөй эл эмес экен деп анан унчукпай калышат да. Ошолордун аягы баягы моңолдордун май колот. Ошондон уланып кеткени жөнүндө айтылат. Ошол жөнүндө мен эми арпада ошол жакта өстүм да. Мен ар бир каникулда жанагы атамды тарбиялаган Токто Сейт деген киши мен чоң атам болуп калды да. Бул чоң апамдын иниси. Ошол киши атам чоң атабыз авыл согушка кеткенде 6 жашында калган экен атабыз. Ошол кишинин колунда тарбияланып туруп, жалгыз болсоң чогол бол деп атамды эч нерседен кем кылбай, кийим кечеден, тамак аштан кем кылбай, чогуу гана жашабаптыр. Апамды биздикин эле жашагыр десе апам болбой чыкен. Авылдын үйү жабылып калбайбы анда депчи. Анан ошо мал салынын баары эле ошо тайекемдикинде болчу экен. Ошо тайекебиз аябай кыйын киши болгон экен. Ошо киши мага чоң атадай эле болуп калды да, ролун аткарды. Ошол мен такай жана жерлердин баарын билген себебим бүт ошол жайлоодо каникул бүт жайлоодо жүрчүмүн. Ар бир каникул калчу эмесмин. Анан ошол таятадан уккандар. Ошолор тайгунанды мингизип алып, менден 3 жаш уулу бар, эң кичүү уулу. Экөөбүзгө Кулантайды окшоштуруп, токуп мингизип алып, ээрчитип алып, эл кыдыртып эле, жер кыдыртып эле, анан суурга капкан салымыш болуп эле жүрчү экен да. Анан эле ар кайсы жердин тарыхын айтып эле. Анан моңолдордун майголотунда ошолордон укканбыз. Кийин атамды айтчу, ошо өткөн сайын моңолдор. Эмне үчүн майголот болуп калды? Эми жанагы кокондон келдик дегендер айдап бараткан малдын баарын тигилерди кайра жана үчөө барып чапканда ошол колотко камап атпайбы? Оосу кичинекей ичигенен колот экен да. Ошонун ичине малдын баарын катып коет. Сыртынан караганда эч ким байкабайт. Бир адыр эле тоо тургандай. Анан ошол жерге камап коюп, анан баягы соодагердин 6 атын соет.
бирөөнү чаптыраттыр, элдин баарын касмалыны чакырып келгиле элдин баарын деп. Малын алып кетсин деп. Элдин баары талаадагы эле бир колотко кетип атпайбы элдин баары. Касмалылар жанагылардын уур экенин билип, айылына кетирип, эшекчен баары кетишет, колу буту сынык. Анан кетип атса бери кайрылып үйгө келе атса эле элдер чогулуп турбайбы. Ошол жерде жатып калышат да конок болуп. Анан эртеси келе атса эле элдин баары майголоттун жанында турушат да, көрсө касмалыны күтүп турушкан экен да. Чогуу барып малды көрөлү деп. Касмалы ошондо эл башында турган бий болгонбу? Болуш да. Касмалы 16 жашында, 17 жашында болуш болгон. Анан ошол касмалылар анан майголот боло элек да, чоң голотко барса, малдын баары түгөл экен дейт. Караса Көкшөбөдө 6 атты союп, тасторкон жок, идиш аяк жок да. 6 атты союп, соодагерлердин касанына бышырып эле кайра эле көк чөпкө эле этти төгүп эле кайра 6 атты тең союп бышырып салыптыр да. Ошол жердеги арча терискенин баарын жагып эле 6 атты бүт союп эле бүт бышырып салыптыр да. 6 аттын эти эмне деген эт? Бир айыл жөнөдө. Анан кокту дагы Көкшөбөр бүт эле коктун баары эле эт болуп жатса, айылдын эли келип жашкары болуп өздөрүнчө отуруп алышып, анан додолун тигинде деле эт жеп отурушат дейт, мында деле эт жеп отурушат дейт. Анан баягы эттин баарын жешип, анан баягы шорполору бүт төгүлөт. Анан ою да май, коктунун таманы да май, баардыгы эле май. Анан көпкө чейин ал жерден чымын кетпей, май кетпей турган моңолдордун майголот деп аталып калыптыр да. Бу кыргыздардын касиеттери, баатырлары жөнүндө кеп кылып атабыз. Бизде ушул нерседе Шадыбай Жайчы аксакал жөнүндө уктум да. Ушундай касиеттүү адамдар, маселен ошол топурактан шакек жасап, топурактан чүкө жасап. Биз кыргыз бир кызык элбиз. Дегил адамдардын баары ошондойбу? Мына Индияда Саи Баба деген бар. Болгон, өтүп кеткен Саи Баба деген. Анан ошол киши мындай абадан эле, эчтертеден эле шакек, алтын бирдеме эле жасап, дүйнө эли аны Кудай сезип ошол жака барышат да. Анан мен ушул Шадыбай ата жөнүндө бул жерде окуп отурсам, ал киши да ошо топурактан чүкөлөрдү жасап, шуруларды, берметтерди жасап, билериктерди жасап, кыз балдарга ошондоп тартып чыккан. Кандай касиеттүү эл. Не деген сыйкырчылык ушундай элибизде болгон. Бул сейирчи деп да айтууга болбойт. Бул кандай десек, бул жада калса дөңгөчтү алып келип өгүз кылып берип коюп атпайбы? Дөңгөчтү өгүз кылып, аны базарга алып барып сатып атпайбы? Базарда аны бир эле киши көргөн жок да. Демек, бул бир эле кишинин көзүн буган жок да. Жалпы барын. Бул жалпы барын бугуп атпайбы? Бир дөңгөчтү токойго алып барып эле, дөңгөчтү кыйып ортого коюп туруп эле, дубалап туруп эле, өгүз кылып туруп, анан кыштан чыгып алгыла деп атпайбы? Жанагы үчөөнө. Үч айылдашына. Ат башыны базар деп койчу экен. Илгерки эски аты базар экен ат башы. Ат башынын. Ат башы ушу карып калган убакта бар. Ал Шадыбайдын жанагындай сыйкыр-пыйкыр жасап элди алдаганы алдачу эмес экен. Бирок эл үчүн бир ушундай чоң иш жасаса, муктаждык болгон кезде. Муктаждык болгондо жасап койсо, балдары зыян болуп калат экен баласы. Зыян тартып экен. Бир жолу ошондой элге ак падышанын мал алып келгенде, ар бир киши башына анда дагы. Анан айылдын эли мүңкүрөп турганда, анан айылдагы иттерди чогултуп туруп кой кылып өткөрүп салыптыр. Иттердин баарын кой кылып. Иттердин баарын кой кылып. Анан ар бир үйдө бирден ит бар да, бүт кой кылып бербейт да. Ити бары итин берет, ити жок коюн берет, чыгып списогунан жойгусуп атметке кылдырып койду берет. Сары суу деген жердин суусунан ичирет, арак кылып. Бул жомок. Iya. Адыркылар үчүн жомок дегеним да. Анан ошону менен анан айдап кетишип, чүйгүбөрүнө келип, баягы койлорун алып келгенде улам эле коrodon бирден ит бөлүнүп эле айылга качып атат дейт. Мына
айдап баратса. Ушундай кылып. Ошол Ушундай эмелери өзүнө зыян тийип, анан баласы чарчап калчу экен, же кызы чарчап ушундай болуп калчу экен. Ошон үчүн көп жасатчу эмес экен. Жанагы шакек пакекти тамашалап жасап берип, аны эртең менен чөнтөгүнөн кум болуп куюлуп калса, ал эчтеке болчу эмес экен. Минген атын чөө кылып, же болбосо ишкылып алгандай үйдө итти кээде чөө кылып, же атты эшек кылып, же эшекти ат кылып ушундай эмете берчү экен. Ошондо айта бер. Анан ошентип жүрүп, анан жанагы ат башыга карган кезинде барып атпайбы. Барса шаар деп койчу. Шаарга барса бир 3 жердеши Кудай сурап жүрөт дейт. Ачарчылык убак дейт. Анан үчөөнүн көзүн көрүп, анан кыялбайт да, эмне кылам деп, анан ачкасыңарбы десе, тигилерди ооба дейт. Анан жүргүлө деп, анан курсактарын тойгузуп 3-4 күн алып жүрөт, телчиктирип. Анан тыңган кезде башкалар жүргүлө деп, анан ат башын токойуна алып барып бир чоң дөңгөчтү кыйып келет дагы ортого коюп туруп, дубала өгүз кылып туруп, кыштан чыгып алгыла деп жакшы эле эскертиптир. 3 күнгө чейин сатып кутулуп кетип калбасаңар, баляга кабыласыңар деп. Анан көстөн кайын болот, берки үчөө өгүздү алып барып бир уйгурга жагат, бай уйгур алат. Анан үчөө кумар ойноп, анан курсак тойгузуп, арак ичип, анан жүрүп алышат кетпей. Анан тиги болсо ууру күч болуп атат деп, өгүздү үйүнө байлатып, үйүнө байлатып атса, көз көрүнө эле дөңгөч болуп калат. Анан ошентип анан тиги үчөөнү кармашат баягы кумар ойноп жүргөн жеринен. Анан ошентип анан тиги основной ким болуп атпайбы? Тигилер айтып берет, анан Шадыбай табак табалы деп, анан жолунан аңдып жатса, анан Шадыбай башка жактан келип атпайбы? өзү келаткан болот ошондо, Тигилердин колго түшкөнүн билет ал. Кой, алардын канына забын болбойн деп келет да, мени өлтүргүлө, аларды эмес десе, ишенбейт. Анан мына деп, анан аттан түшүп берип, кааласаңар атымды алгыла, же башымды алгыла десе, атын алгандан тартынышат, дагы бирдеме кылып дагы бирдеме болуп калат деп. Анан тигилерди, анан мен силерге тийбейм деп өзү айтып, акыңарды менден алгыла, сабай калсаңар сабагыла, тигилерди кой бергенде, анан чаптарга чейин, ат бара албаган жерге чейин качкандан анан баштагыла деп өзү айтат. Ошентсе анан коркушуп акырындан чаап көрүшүп, анан ичи ооруп калган немелер баягы, анан аябай сабап алып анан кетип калышат. Тиги үчөө келип анан эптеп атына артып алып анан айылга алып келишет, анан эмнеге сабоо жедиң десе айтып атпайбы? Сулайман деген жалгыз баласы калды. Ушу дагы зыян болуп калса эмне болот? Менден деле тукум калсын деп атпайбы? Бул да бир четинен мындай өтө элге зыян келтирүү, Кудайга жакпаган иш экенин, көкүрөгүндө бир тазалык бар да, ошончолук көз боочулук менен, болбосо бүгүнкү күндө ошондой көз боочулуктар эмне кылып ийбейт эле. Ооба. Бүгүн баарын аңтар теңтер кылып жүрмөк. Эми ошонун баласы дагы касиеттүү болуп атпайбы? Сулайман. Сулайман дагы мына мен көрүп өстүм, мына 94-жылы мен Бишкекке көчүп келе электе эле өлдү. 94-95-жылы өлдү. Ошондо эле нарындагы үйдө биздин үйдүн жанында кошунабыз, ошол кишинин бир кызы жашачу, кызынын үйүндө турчу. Китель шым кийген, Сталиндикинде мурут койгон, узун бойлуу, зыңкыйган, төптөс киши болчу. Китель шым кийген, шляпа кийген, мурутты ошол Сталиндикинде койгон. Анан 8 жыл болуптур. Япон согушуна чейин барып келиптир, согуш бүткөндө 48-49 жылдар келиптир. 41-жылы кеткен. Пехотада болуптур. Айтчу дейт, жанындагылар эле чалгы менен чапкандай эле кыйрай берчү деп. Эң алдыда жүрчү экен. Бир ок тийген эмес эч жерин. Согушка баштан аяк барып келген. Анан киши аракты көп ичип коюп, атамдын касиети кетип калды деп айтчу экен. Адагы ушу шакек-пакек, тыйын-пыйын акча-пакча жасап койду. Дүкөнгө аракка барса, карызга бербей койсо, жерди бир тепсе, бир бөлүк арак барып пайда болуп калчу экен алдында. Да бир тепсе, да бир болду. Болду теппеңиз, болду деп берип койчу экен. Же болсо болуптур деп кетип баратса, эки бөтөк арак кармап кетип баратканын көрчү экен.
элдер. Тияка барбай эле. Ошентип анан ал киши бир ушундай дегенде бир калп жала менен түрмөгө да жатат экен. Түрмөгө жатса Темилаева бул деген сыйкырчы андай мындай деп анан катар менен кулпу койдуруп, кароолчу койдуруп койсо, жок, күнү эртең менен бозоканага таң атпай бозочулар барат да. Бозоканада боз ичип, анан кайра келип ордуна жатып калчу экен. Бул Вольф Мессинг жөнүндө. Мессинг сыяктуу. Ошондо бул дегеле урматтуу көрүүчү, кыргыздын улуулугун, кыргыздын керемет эл экенин, эми бул жөнүндө айта берсек, урматтуу теле көрүүчү, айтып бүткүс дастан. Чет гана үчүн бүгүнкү ушул күнөөкөрдүн өзү менен сүйлөшүп, силерге учкай айтып өттүк. Дагы бир жолу сиздердин атыңыздардан дагы Күмөндөр мырзага, Күкүгө чоң ыраазычылык билдирели дагы. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүнкү биздин айтып аткан сөздөрүбүздүн бардыгы балким эртең жомок. Бирок баятадан бери айтып отурган Күкүнүн сөздөрүнүн бардыгы бүгүнкү чындык. Арыбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар.